Саламатсыздарбы? Апамдын тамактары каналына кош келиңиздер. Бүгүн биз сиздер менен үйдө бар 3 ингредиенттен абдан таттуу, берекелүү печеньеларды жасайбыз. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Эң алгач 120 грамм сливочный эритилген майга 50 грамм кумшекерди кошуп, 50 граммын бир бурчка алып турабыз да, жакшылап аралаштырып алабыз калгандарын. Жакшылап аралаштырып бүткөн соң 200 грамм унду 4-5 бөлүккө бөлүп, аз-аздан салып камыр кылып алабыз. Мына камырыбыз даяр болуп калды. Ушундай формада болушу керек. Камырды тактайчага коюп, узунунан 2-ге бөлүп аламын. Өзүңүздөр каалагандай формада жасасаңыздар болот. Мен печеньеларды кичинекей майда бөлүкчөлөргө бөлөйүн деп атам. Кесип алган бөлүкчөлөрдү колубузга тегериктеп алабыз. 36 дана печенье чыкты. Эми үстүн кооздоо үчүн вилканын жардамы керек болот. Вилканы үстүнөн басып коюңуздар керек. Бир бурчка алган 50 грамм кумшекерди үстүнө сээп чыгуу керек. 180 градуста 15 минутта даяр болот. Мына биздин печеньелар даяр болду. Аябай таттуу. Сиздер да даярдап көрүңүздөр сөзсүз түрдө. Пикир калтырыңыздар, лайк басыңыздар, подписаться кнопкасын басып коюңуздар. Саламатта калыңыздар.